Вот эти вот лохкоины, тифкоины всякие. Все это лохотрон. Демек жолдок тифкоин бул лохотрон бошонду. Бул лохотрон эле. Толи биздин чиновниктер жана бул жерде иштеп жүргөн чиновниктер да. Толи алар ушунча түшүнбөйт же аларга ушунча акча төлөп койгон. Тифкоин мен кантип төлөгөн сиздерге көрсөтүп койгон. Бул жолкусунда менин тандоом Тифкоин болду. Кыргызстанга өзгөчө желдей тараган Тифкоин деген нерсе. Арбаңыздар, урматтуу Стоп Беспредел медиа тармагынын көрүүчүлөрү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебай деген. Бүгүн биз бүгүнкү программабызда берүүбүздө бул криптовалюта жөнүндө талкуулайбыз. Анын ичинде Кыргызстанда кеңири жайылып аткан бул Тифкоин тууралуу кеп калмакчыбыз. Деги эле бул криптовалютабы же бул да бир алдамчылыктын бир торубу деген теманын атагында. Бүгүн бизде конокто жылы жаңып келе аткан блогер Жолбек Абдысаттаров келип отурат. Жолбек, сен менен 2 жума мурун байланышта эле ушул маселе боюнча. Эми Жолбек маегибизди баштаардан мурда биз ошол 2 жума мурун Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев дагы бул Тифкоин криптовалюта боюнча бир жакшы маселе козгогон комитетте. Ошону көрүп алалы, андан кийин улантабыз. Заир Ленарович, я не знаю, как Национальный банк вообще к этим виртуальным активам относится, но вот эти вот лохкоины, тифкоины всякие, это очень, честно говоря, непонятно для нашего народа, и, пользуясь этим, нанимают блогеров, рекламируют, продают какой-то воздух. Вы знаете, было бы хорошо, если бы Национальный банк заранее уже бы начал предупреждать население, чтобы вот в эти лохкоины не вкладывали. Потому что, сколько можно, да, сейчас жилищный кооператив, люди сами безответственно относятся к своим деньгам, потом приходят к нам, вот сейчас жилищные кооперативы рушатся, да, банкротятся. Сейчас вы увидите, следующем вот эти лохкоины рушатся начнут. Там мошенников тоже, дай бог. У меня большая просьба, как-то вот, пока у них лицензии нет, сообщите, сделайте, сообщение, что Национальный банк предупреждает, что это все, это лохотрон. Да так и назовите, потому что будете там грамотно писать, эл түшүнбөйт экен, мындай акылдуу сөз менен жазганда, там что-то пишут там. Катуураак жазсаңыз, я понимаю, что у вас есть официальный стиль. Чуть-чуть надо людям уже объяснять, да, в конце концов, со своими деньгами надо аккуратно распоряжаться. Спасибо. Жолдок, эми көрдүң, бул Тифкоин деп атат, лохкоин деп аябай маселени кабыргасынан койду да, Жогорку Кеңештин депутатычы. Сен дагы бул өзүңдүн жанакы YouTube каналыңдан карасак аябай сындап келесиң. Мынча бул кыргыз элине болгон бир алдамчылык, бул кыргыз элинин тузгу жерге алдап атышат булар депчи аябай кескин сындап келесиң да. Эмне себептен кескин сындап келесиң? Бул эмне? Тифкоин деген эмне өзү? Эми мындай башынан айтып берсек, негизи криптовалюта жөнүндө целым айтканда, негизи адамдар криптовалютаны түшүнүш үчүн бул биткоин эмне экенин түшүнүш керек да. Анткени 2009-жылы биткоин чыккан, андан кийин элдин баары ошондон криптовалюта эмне экенин билишкен да. Негизи математикада криптография деген түшүнүк бар, ошондон алынып келет. Андан кийин криптовалюта болуп келген. Эми криптовалюта деп аты эле айтып турбайбы, бул баягы криптографиялык акча деген эле сөз да. И именно конкретно биткоинди айтсак, биткоиндин өзгөчөлүгү эмнеге дегенде, анткени биткоиндин эң жакшы максаты бар, бул эч бир өлкөгө, эч кимге, бир дагы адамга эч кандай көз карандысыз жана башкаруусуз деген максатта чыккан. Эң башында Сатоши Накамото деген программист адам же болбосо адамдардын тобу, ал бүгүнкү күнгө чейин белгисиз, адамбы, ал адамдардын тобу, эркек, аял, ким чыгарган белгисиз. Бул баягы болгону гана ошол кезде бизде деле Кыргызстанда 2009-жылы дизель форум деген форумдар болчу эле го. Мисалы ар кандай машинелердин форуму же объявление. Ошол сыяктуу криптопанк деген программисттердин, именно ошо криптографияны түшүнгөн математиктердин өзүлөрүнүн форуму болгон. Ошол форумда өзүнүн атын Сатоши Накамото деп атаган, өлкөсүн Япония деп койгон адам чыгып, элге ошо биткоиндун, криптовалютанын основной протоколун элге жарыялаган да. Мына криптовалюта деген ушундай болот. Бул независимый валюта болуш керек, эч кимге көз карандысыз. Мисалы деле өлкөлөрдүн, мисалы ошол эле Россиянын рубли Россияга зависимый болуп атпайбы? Россия бир нерсе кылса түшүп кетет. Тигиники эч кимге зависимый эмес, инфляция болбойт, наоборот дефляционный, 21 миллион чыккан ушул максатта да. Мо Кыргызстандагы бүт азыркы сиз айтып аткан Тифкоин, Алтынкоин, Нефилкоиндун баардыгы
На самом деле алардын бардыгы токендер. Тагы эле ошондой блокчейн эфириумдун андан кийинки чыккан Binance Smart Chain блокчейнинен чыккан смарт-контракт. Это по сути просто эле акылдуу келишимдер. И бул жерден токендиги туура, но элестетиңиз, сиз магазинге барып алып облигациянын, мисалы KICB'нин облигациясын берип тамак албайсыз да, машина сатып ала албайсыз да. Ал эч убакта акча боло албайт. Акча болуш үчүн өзүнүн собственный блокчейн платформасы болуш керек, то есть система переводос. А эгерде бирөөнүн блокчейн платформасында же жанагындай чыккан блокчейн платформада болсо, бул автоматически смарт-контракт болот и бул автоматически токен болуп эсептелип калат. То есть бул априори криптовалюта боло албайт. Боло албайт, вообще боло албайт. Анткени бул жерден мисалы коин деген это есть криптовалюта, да? Мисалы криптокурренси деп коет, и ошону кыскартып коин деп атап коет. И биздекилердики бүт баары коин деп атап алган. Келели да, алтын коин, тиф коин деп аябай дүрбөлөнгө салып атышпайбы? Булар жылдыздардан бери жарнамалапчы. Ошолорду түшүнүрсөм, буларга эмне себептен буларга каршы чыгып атасың? Ошону меники элдер эмнеге алданбашы керек да? Ошол элге бир пайдалуу болсо дейм да бул. Вот смотрите, эми токен болсо макул, хорошо, макул. Биринчи эле вопрос, максаты эмне? Бул токендин основной максаты эмне? Каяка колдоносуң, эмне кыласың? Жок, биз сом болобуз. Биз Кыргызстанда криптовалюта экинчи биткоинден кийин болобуз. Жакында $1000 болот, и баарыбыз байбыз. Андай болбойт. Андай максат болбойт. Мисалы конкретно токенби, андай айтыш керек. Биз мына Mole токен, биз мына конкретно мисалы интернет-магазин жасайбыз. Же болбосо бир оюн жасайбыз силердин акчаңарга. Анан кийин ошол оюндун ичине токенди колдоносуңар. Десе анда разговор жок болчу. Жок, булар деген биткоин турат. Атына окшоштуруп бүт баарын тифкоин, алтын коин, нефил коин деп аттарын коюп алышкан, чтобы баягы элдер ойлосун да, биткоинго окшошко депчи. Мен ноябрга чейин вот биринчи видеом чыкчакты, Нурландар бардыгы айтчу, бул деген экинчи биткоин, бул деген Нурлан Айтибаев ошо жанагы башында турган, Нурлан брокер деген ошол айтышчу да. Анан кийин ошол видео чыккандан кийин элдер суроо башталгандан кийин анан ал идеядан бир сөз менен айтканда баш тартты десек болот да. Эми смотрите, если ошол токенди эч жерге колдонбосо, анын максаты жок болсо, анын жалгыз эле болгон эмеси бул бүгүн арзан ал, эртең кымбатсат, бул баягы эле МММдин принципи болуп атпайбы. То есть каржы пирамидасы деп ошонун эле принцип болуп атпайбы. Да, разговор жок, ал жерден эч кимди чакырган жок, да, эмеден. Но принцип работы ошол эле болуп атпайбы. Какая разница? Мисалы, келген адамдын бардыгы Нурлан менен Кеңешбектен тифкоин сатып алат, туугандарына сатат, эки эсе кылып. Мисалы, тигинден $4 сатат, туугандарына 6, 7, $8 сатат. Все равно эле кайра ошол болуп атпайбы. И любой пирамидада математиканы түшүнгөн адам бар, анын чокусу бар. Определенный моментте келет дагы эл түгөнөт да. Эл түгөнгөндөн кийин ал уже сразу жарылат. И бул жерден мисалы токен реальный, мен мисалы сиз айтып атпайсызбы, эмнеге каршы чыгып атасыз? Эгерде реальный токен болсо, башында любой эле криптовалюта все равно биткоин деле ошол эле сыяктуу да, пирамида сыяктуу. Бирок биткоин даже эл келген күндө дагы биткоиндин основной максаты бар. Ал өзүнүн криптовалюта болобуз, и өзүнүн блокчейни бар да. И эл все равно колдоно берет, и спрос все равно болот. Бирдемени берип сатып алса болот дагы. Ошонун мүмкүнчүлүгү бар да. Биткоиндабы? Биткоинда бар. Биткоинда бар. Өзүнүн системасы бар, бирок закон боюнча анткенге болбойт. То есть бир нерсе төлөгөнгө болбойт да. Но по-любому темный рынокта все равно возможность бар. А жерде деле бар, но анын основной максаты жок да. То есть потребность жок агач. Сиз мисалы элестетиңиз мына. Булар ошондо жана аябай көп элге сатып атпайбы? Ошону эмне жасалма жол менен жасап көтөрүштү анда. Элге жайылтууда эмесиндечи могу. Баасын аябай бир $10 чейин көтөргөн учурлар болуптур да. Анан азыр кайра $1.30-ке түшүп кетти. Бир жадан карасакчы, ошол булар эмне жасалма жол менен көтөргөн. Азыр мен айтып берейин. Эң биринчи тифкоиндин историясын айтып берейин, Муну мен таркын айтып берсең. Бул историяны даже брокерлер билбейт дажечи. Өзлөрү билбейби? Кээ бир брокерлер билбейт. Мындай болгондо 2018-жылы, 2018-жылы, 18-жылы биткоин 17 бум болуп, элдин баары криптовалютаны аябай кызыгып баштады. $60,000 чейин чыгып кетти. $18,000 да, вот 17-жылы $18,000 чыгып, $19,000 болуп, анан кайра артка келаткан мезгили да. Криптозима деп коет, ошол башталган мезгилде элдин баары баягы криптовалютага аябай кызыгып баштаган кезде. Ошол кезде бир өзүн Тыртков деп тааныштырган адам,
интернетте чыгат ушундай Тыртков деген токен. Бул игровой токен болот. Мисалы сиз деле оюн ойнойсуз, мен деле оюн ойнойм. Мисалы сиз PUBG ойнойсуз деп коелу да. И ичинде определенный бир сумма бар го. Мисалы задание аткарсаңыз вознаграждение акча берет, там өзүнүнчү, внутренний. Мен мисалы Clash of Clans ойнойм да. Ошол берет анан оюндан өзүңө керектүү болгон курал жарак эмне сатып аласыз. Да, ошо ичиндеги валютага. Смотрите. Но бир минусу мисалы мен Clash of Clans'тен чогулткан акчамды эч убакта мен PUBG-га киргизе албайм. Основной Тыртков токендин основной максаты ушул болгон да, ушул экөөнүн ортосундагы неме болуп. Мен биринчи чыгарамдагы Clash of Clans'те Тыртков токенге алмаштырам. Минскке барам, Тыртков токенди барам да, сиздин жана PUBG-дагы монетаңызды алам да, өзүмдүн аккаунтума салып коем да. Ушундай максат менен чыккан игровой токен деп. Чыгып 2018-жылы апрель, май, июндун ортосуна чейин иштеген да. Сайты бар, бүт аябай башталган. Ошол кезде Кеңешбек Алиянов бул сейф бизнести иштеп жүргөн. Бул ошо жана башында турган адам. И болгон акчасына бүт аны Нурлан деле видеолордо жана прямой эфирлерде айткан да. Болгон акчасына ошол Тыртков токенди ала берген. Ушул тапкан акчасын ала берген. Ошол токенин ала берген. Ошол токенди ала берген. Ал Ubit деген аферисттердин биржасы бар. Ошондой скам токен, аферисттердин, мошенниктердин токен. Скам деп жана алдамчы эмелер, скамдын бир түшүнүгү ошо алдамчы мошенничество деген сөз да. Ошондой скам токендер чыккан биржа болот да, Ubit деген. Ошол жака чыгарат, анан буларга тартуулайт укмуш мындай жакшы идея мененчи. Анан бүт болгон акчасына машинесин сатат, үйүн сатат, квартирасын сатат, бүт баарын сатып, баягы токен 15 миллионду полностью алат. Тыртковдун чыгарган болгон токенин сатып алат. Болгон токенин сатып алат болчу. Где-то только бир 300 000 токен эле Тыртковдо калып кетет да. Анан майдын аягы менен тиги сайтты удалить этет полностью. Тыртков. Андан кийин Телеграмдагы, Твиттердеги бүт аккаунттарын удалить этет да, жок болуп кетет. Неме Телеграмда деле ошол переписка бар. Основной группа болот да, любой токендин основной группасы болот. Ошол жерде прям Кеңеш Алиян улам жасап аткан. Эмне оюн бүттүбү, сайтты жаппай эле койсоңор болмок. Ушундай депчи. Азыр эметсеңиз деле мен ачып бере алам да, аны көргөзүп бере алам. И андан кийин уже тиги качып кетти. Нурлан, Кеңешбек бүт акчасын үйүн баарын салып салган аякачы. Уже все болбой калды. Анан ошол кезде ошол эле сейф бизнесте иштеп жүргөн Нурланды, жанагы Алгазы дегенди чакырып келип, анан өзүлөрүнүн баягы цыганский методу менен анан муну сатып башташкан. Искусственно. То есть это как? Биржаны эч кимге айткан эмес, биржаны эч кимге түшүндүргөн эмес, любой өзүлөрү каалаган бааны койгон. Мисалы бир күн 1 сом деп коет. Элге калып эле бир сыра семинар өткөрүп келет дагы, эртең бир жумадан кийин кайра ошолорго жайып коет, 2 сом болду деп. Ушинтип элдерге акырындык менен жайылып башташат. Жасалма жол менен. Жасалма жол менен. Эл көбү мага жазгандардын бар, ой айтат да, мен ушу сени көргүчөктү ойлогом. Биринчи криптовалюта биткоин, экинчи криптовалюта тифкоин бар экен деп эле ойлогом. Булар ошентип айтышкан да элге. Бул экинчи биткоин, всё, мындан кийин криптовалюта чыкпайт, ушул эле депчи. Анан жасалма жол менен көтөрүп келишкен, бир дагы биржага чыккан эмес. И бүт бааны дагы ошол биржада элдер баягы сурайт, анча-мынча мындай түшүнгөн адамдар биржа кайсы биржада бар, каяк десе, ошо Ubit биржада бар, анан аяктан алсаң комиссиясы көп деп. Просто баягы любой криптовалютаны биржа менен торговля кылыш керек да. А булар биржадан чыгып алып сыртта эле мындай туугандарына, бири-бирине, өзүлөрүнө сатып иштеп келишкен. Ошондой баягы бул деген мында цифр болот да, жазылган, мисалы. Да, токен болсо делет. Ошондо эле жөнөтүп, сага мончасы келди, сага мончасы келди деп элеби? Кошелектен кошелекке жөнөтүп. Кошелектен, то есть P2P деген жа кошелектер бар. Ошонтип эле өткөрүп келген булар, колдон колго эле. Колдон колго эле өткөрүп келишкен. Анан элдерге бул дагы ошол биткоиндин өзү эле криптовалюта деп айтышкан, өзүнүн блокчейни бар деп айтышкан, ишил болушунча калып айтышкан да. Анан баягы мен видео тартып чыкканда, видеодо мен эң биринчи видеомдо кээ бирөө эмнеге сен минтип сурайсың дей берет да. Мен ал жерде чалып алып брокерден сурагам да, майнит этсе болобу? Ар бир биткоин, мисалы биткоин сыяктуу криптовалютанын исходный коду, программный коду болот да. Ал GitHub сайтында открытый болот. Любой адам кирип аны көрө алат да. Ошондо исходный коду барбы, ошолор открытыйбы десем, исходный код мен сизге жөнөтүп берем дейт. А исходный код как минимум, эң минимум эле 8000 абзацтан турат. Элестетиңиз? Аны мындай WhatsApp'тан сиз эч убакыт жөнөтө албайсыз да. А башында булар билген эмес да. Вообще түшүнгөн да эмес, көбүнчөсү. Даже Нурлан өзү деле көп билген эмес. Анан кийин булар ошо как раз ноябрда кезде элдерге баягы квартирага алмашып болгон алдапчы. Мисалы бүгүн $1 болду. Тифкоинду батирлерге үйгө квартира алмаш башташты, Элдер албай, элде
бир брокер мага жазды эле эме деп айткан да, элде наличка акча бергенге акча жок, өзүлөрүнүн квартираларын алмашып атат, машиналарын алмашып атат депчи. Булар ушинтип алмаша берген баягы ким эле Канат Шабданбек уулу видео чыгарды го, Кыргызстандан чыккан миллионер деп. Ошо как раз ошол видеодон кийин бул бияктагы баа өспөй калат да. Баа өстүрө албай эметпей баштаганда биржадан да өстүрө албай башташат. Анан ошол кезде бул Турцияга качып кетет. Башчысыбы жана Кеңешбек, Нурлан ушулар болчу. Как раз ошо 2021 ноябрь айында. И булар ошол жака качып кетет дагы, анан ошол жактан бул элдерден качып жүрөт да. Анткени элдер биз сага вот квартирабызды бердик элек, давай канай баасы өскөн депчи. А булар элдерге айтат, мына $100 болот, $1000 болот, укмуш байыйсыңар деп. А ошентип качып кетет дагы, анан тияктан ким айтканын билбейм, 5 аккаунт менен кирет биржага. Өзүнүн мисалы элдер биржага киргенди билбейт да. Булар биржага кирген неметкен жок. Элдер просто эле кошелекторунда кармап отурат. Баасы көтөрүлөт деп кармап отурат. 5 аккаунт менен кирет, бири-бирине сатат. Когда өзү эле, мисалы Нурлан деле Кеңешбек отуруп алып элечи. Бир аккаунттан экинчи аккаунтка сатат, и сатканда баягы биржа если торговля жок, а бирок сразу пайда болсо, и сразу реагировать этип көтөрүлөт да. И булар ушинтип жазалма тур менен $10 жеткиришкен. Бир тифкоин да? Бир тифкоинду. $10 жеткиргенден кийин анан кайра булар бияка келишкен да. Анан элдер мына $10 болот турбайбы, мына өсөт турбайбы деп жан талаш огош бетер алып баштайт. Анан мен видеолордо көп айткам да, бул биржага вообще кире албайт. Буларда ключ жок. Бул эмнеге исходный ключу Тыртковдун өзүндө болгон үчүн кире албай Вот я сейчас объясню. Ошону түшүнөсүң. Любой смарт-контракт чыгарганда нулевой адрестен келет да. То есть нулевой биринчи адрестен, нулевой адрестен биринчи адрес келет. Анан ошол кодду жазып бүткөндөн кийин сурайт, кайсы кошелекке которолу депчи. То есть биринчи адрес кайсы деп. Ошол биринчи адрести жазгандан кийин ошол биринчи адрес блокчейндин понятие ою боюнча ал уже владелец болуп калат. И элестеткиле. Тыртков токенди ким чыгарган? Тыртков чыгарган да. Кошелек анда. И демек биринчи кошелек. Хоть миллион бол, хоть бале бол, хоть полностью 99%-ын алып ал, блокчейн үчүн владелец Тыртков пайда алып берет. А демек Тыртков владелец болгондон кийин ал биржага киргизе алат, ал биржалардан жана болгон исследовательский жерлерге жибере алат, только ошол жасай алат. А башка адам эч аны кыла албайт да. А мен ошону айтсам булар жок, ой, сен түшүнбөй эткенсиң, сен билбей эткенсиң, биз все равно чыгабыз, февралда чыгабыз деп аябай кыйын болушкан. И искусственно көтөрөт, вот смотрите. $10 жеткирди, Турцияга барып келди. Турцияга барып келди, жеткирди. Анан жеткиргенден кийин баягы любой финансовый пирамидада промывка мозгов бар да, өзүлөрүнүн кишилеринин. Мисалы бир семинар өткөрүшөт, анан ол жерде бир 5-6 чыгып алып, мына мен 1 күн мурун келгем, мукмуш момчасымды таап салдым, мен 2 күн мурун келгем деп мактанат да. Чтобы жаңы келген жумушчулар, чтобы мотивация алыш үчүн да. Бул ошолор ошондой максатта Турцияга кайра барышып, 1 февралда ушундай форум өткөрүшөт. Анан форумда ошо бүт брокерлерди алып барышат, ошондой форум өткөрүп атканда ошол жака кетип атканда да аябай кыйын болуп кетишкен да. Биз мына укмуш 20дан ашык биржага азыр чыгарып салабыз. CoinMarketCap деген исследовательский компания бар. Бул баягы ошо болгон криптовалюталардын бааларын, вообще кантип өсүп атат, кантип кыймылдайт ошолорду көргөзүп берип турат. Анан ошол жака кетишкен. Анан ал жерден баягы все равно чыгарабыз деп аткан биржадагы адамдар тигилерден сурайт да, ключ кимде деп, владелец ким деп. Анан тигиге тур берет да, владелец Тыртков болсо. Анан ошол жерден шаша-буша булар бөлөк блокчейнден сразу 1 февраль күнү жаңы тифкоин чыгарышат. Атын тифкоин деп айтып, анан элдер сурайт да, мисалчы, элдерге да айтпайт, түшүндүрбөйт. А элге минтип коет, биз жаңы кошелек өтүп атабыз. Биз мурун эски кошелекте болчубуз, жаңы кошелек. Эски кошелек, жаңы кошелек деген понятие жок да. Андай түшүнүк жок. Андай түшүнүк жок. Либо сен эски платформадасың, же жаңы платформадасың, ошол эле. Экөөнүн айырмачылыгы, мисалы эфириумда сен мисалы ар бир транзакцияга бир $100 чейин комиссия төлөсөң, жаңыда бир $1, $2 эле комиссия төлөйсүң да. Анан биз ошо жаңы блокчейн, жаңы кошелек өтүп атабыз, жаңы кошелектон силер арзаныраак төлөйсүңөр деп элдин кулагына болгон эмени элет. А ошол кезде февралдын башында тигилер тиякта жаңы токен чыгарып аткан мезгилде, биякта Бишкекте брокерлер элдин баарына $12 сатат. Бүт баары. А мисалы кээ бирөө жанагындай биржаларга, группаларга кирип алып өзүлөрүн, мына мен декабрдын башында $1 алгам, бүгүн деген үйүмдү сатып, бүт үйүмдүн акчасын алганмын, бүгүн 2 үйлүү болуп калдым, 3 үйлүү болуп калдым деп фейковый аккаунттар жасат да. Эми аларды брокерлер кылып атат да. На самом деле эл жыргап кеткен жок $10 болгондо.
$3 алып атканда $3 алышты. $1 эч ким алган жок. Бирдеме десе Нурлан айтат. Мен мына могул офисти кармап отурам. Мен бул сотрудниктерге акча беришим керек, ошон үчүн мен кымбат сатам деп. Мисалы биржада $1 деп турса, элдерге $3 сатат. Кийин кайра $10 болгон кезде элдерден кайра артка сатабыз деп келишет. Келсе, мен сага саткан эмесмин, мен сенден $6 алам деп элдер баягы $10 болгон күндө деле $6 алат. Бирок ошол эле мезгилде кайра жаңы келген кишилерге $12 сатышат. Буларчы? Ортодон пайда көргөн турбу, Өзүлөрү эле пайда. Бул жерден жыргаган ошол Нурлан өзүнүн баягы шайка брокерлери эле жыргап атат да. Карапайым эл жыргаган жок. Анан жанагындай ар кайсы бир группаларга кирип алышып, анан биз деле независимый группаларды создавать эткенбиз эме кылыпчы. Чтоб тигилер мисалы өзүлөрүнүн группасына кирип туура эмес бир сөз сүйлөсөң эле удалить этип тастайт да. Элге айта албайсың. Өзүбүз ошол группаларга эмессек, өзүлөрү фейковый аккаунт менен кирип алышат дагы, мына мен укмуш байып кетти, мен эметип кеттим. На самом деле мындай байыган эч ким болгон жок да. Вот смотрите. Эми жаңы тифкоин чыгарышты. Получается, количество 30 миллион болуп калды. Не 15 миллион, а уже 30 миллион. Мурун эскиси 15 миллион болду. Булар жаңысында чыгарышты. Дагы жагы 15 чыгарышты. Элге айткан жок, эч кимге түшүндүргөн жок. Унчукпай гана туруп беришти. То есть элге айтса болот да, биз ушинтип мурунку токендин владельци эмес болчубуз, биз эми өзүбүздүкүн чыгардык деп элге түшүндүрсө болот болчу. Булар түшүндүргөн жок. Анан, конечно, өзүлөрү чыгаргандан кийин основной ключ бул жаңы токендик өзүлөрүдө болот да. Анан буну болгон дагы башка аферист биржаларга чыгарып баштады. Coinbase, XCOM, XT.com, Whitebit деген биржаларгачы. Аларга эми акчасын берип койсоң чыгара берет да любой токенди. Секойбуз деле азыр токен чыгарып, анан барып ошол жака акчасын берип койсок деле биздикин деле чыгара берет да. Анан булар аяка чыгарышты, элдин колунда токендер турат. Эски токендер. Анан биз жаңы кошелек өтүп атабыз, эски токениңди жаңы токенге алмаштырып беребиз дейт дагы, эчтеке акча албайбыз дейт, алмаштырабыз деп келсе, комиссияга 2000 сом сурайт элдерден. То есть бул жерден дагы эле баягы Нурлан акча таап атат да. Алмаштырса да. Ар бир алмаштырган үчүн 2000 сомдон. 2000 сомдон ар бир алмаштырган үчүн. Эски токенди жаңы токен. Эми элестетиңиз. Элдин 90% мисалы 5000 колдончу болсо, 5000 колдончу акчасы тифкоинди кармап турат. Эмеге Нурланга сатайын десе албайт. Айтат, мен сага саткан эмесмин, билбейм, короче. Башка ким кайсы брокерден алсаң, ошол брокерге бар дейт. Кача башында сатып атканда ошол реклама кылган. Анан элдер баягы биржаларга чыккан сайын не кылат? Биржаларга чыкканда сразу ошол жака жүктөйт дагы, сразу сата башташат элдин бара. И бул экономика эле сыяктуу да. Спрос предложение. Спрос көп болсо баа өсөт, предложение көп болсо баа түшөт. И бул жерде предложение көбөйүп кетти да. То есть элдин баары бүт баары кирип автоматически сатканда $1 эл өзү эле түшүрүп таштады. Өзү эле түшүп. Эл өзү эле түшүп салды. Бул неге түшүп калды дегенде, основной суть идеясы жок да. Мисалы, биткоиндин графигин карасак, $60 000 чыкты, $33 000 келди дагы кайра өйдө кетип калды. Неге? Потому что эл $33 000 келгенден вообще сатканга киши жок калат да. Элдин баары андан ылдый сатпайт. Им не интересно сатканга. И просто эле уже ал кезде уже акчасын даярдап тургандар, баягы график боюнча аналитиктер бар да. Алар башында ошо баягы даже $60 000 келгенде биз мартка чукулдап барып $26 000 чөбүз деп аналитика чыгарып атышкан болчу. И ошолордун аналитикасы боюнча эле $33 000 келдик да. А ошол аналитиканы билгендер, ошого ишенгендер акчасын даярдап турган. И сразу шарт кирип $33 000 алып алышты. А бул жерде андай нерсе жок. То есть основной идея жок и кызыккан адам жок. Элдин баары эле баягы алсак, байысак дейт да. То есть бүгүн алсак, байысак. А когда уже элдер кайра түшүнүп келгенден, что бул лохотрон экенин, что бул эртең бүгүн алган күндө деле эртең сата албашын билгенден, эптеп эле ушул өзүмдүн акчамды чыгарып алсам болду деген эл да. 90% 6000 держатель деп атпайбы? Демек жолдо тифкоин бул лохотрон болушун. Бул лохотрон эле. Потому что основной идея жок. Основной идея жок. Эпте акча кылуу, элди алдап акча. Эпте акча кылыш керек, а спекуляциядан токен эч убакта байыбы, то есть көтөрүлбөйт. Анын өзүнүн, мен жана башында айттым го, кроме спекуляция өзүнүн некий мындай максаты, ана востребованность болуш керек. Андай востребованность жок. Мисалы деле сиз да, тигилер айтып атпайбы, биз мисалы телефон алсаң болот, тияк бияк деп. Үй, машина алсаң болот. Машина алсаң болот деп, мисалчы. Сиз акча колуңузда турат да. Сиз барып, мисалы, могу диванды сатып аласыз да. А тигилердин ою боюнча кандай? Сиз барасыз, ал акчаны Нурланга бересиз, алардан тифкоин аласыз, ал тифкоинди барасыз, буга которуп бересиз,
анан буюмду алып кетесиз да. Бул болсо кайра келет, бияка эл акчасын алмаштырат. И плюс сиз Нурландан алып атканда да комиссияга акча төлөйсүз, тиги отуруп атканда да комиссияга төлөйсүз. Жөндөн жөн эле ортодон как минимум 4000 сом комиссия төлөйсүз. Эми 5000 сомдук диванды алыш үчүн 4000 сом эме төлөбөйсүз да, туурабы? Блокчейн үчүн разница жок. Сен бир штук которуп атсаң дагы 2000 сом төлөйсүң, 1000 штук которуп атсаң да 2000 сом төлөйсүң. Эне жок го, Ал разница жок. Ал просто ошол баягы основной заказ деп коет, ошол немелердин майнинг фирмалардын иштешине ошол неме төлөнөт да. То есть өзүнүн акысы төлөнөт, комиссиячы. Чечпейт. Сиз которуп аткан сиз өзүңүз чечесиз. Эгер акчаңыз батыраак которулсун десе көбүрөөк төлөйсүз. Любой моментте которулду десе азыраак төлөп койсоңуз болот да. И элестетиңиз, эми ушул жерде эле сиз 2 комиссия төлөдүз, жөндөн жөн. Не проще ли просто эле 5000 сомду алып, бул диванды алып кетип калган. Эмне болот? Эми жолдо эмне болот булар? Будущемби? Эмне болот дейсиң? Будущем мындай болот. Бул мисалы элдердин, бул инвесторлор да, жана держательдер бул инвесторлор. Бул покупатель эмес, бул потребитель эмес, бул инвесторлор. Башында инвесторлордун кулагына болгон лапшаны илип сатышкан, инвесторлор түшүнгөндөн кийин эптеп эле акчамды чыгарып качып чыксам деген эле адамдар да. Мага мисалы жазгандын баары эле ошондой. Деле бир мен өмүр бою ушу менен калып кетем. Ал өмүр бою калып кетем деп аткан териште кирсең, брокер болуп эсептелет. Бирок заметьте, бир дагы брокердин өзүндө сактаган криптовалютасы жок. Телефон сакташпайбы? Сакташпайт. Сен эмне кыласың десе, мен иштейм, просто сатам и всё. Мындай эле простой эле вопрос да. Ошол брокерлерге вопрос да, мисалы. Сен $1000 чыгабы? Алар айтат, чыгат, ооба чыгат. Анда эми өзүңдөн А сен тупойсуңбу азыр эмне 1 сомдон сатты, $1 сатып, 1000 чыдап тур да $1000 чыкканда сен ушуну 1000 эсе сатып атпайсыңбы? Ушуга жооп бере алышпайт да. И ушул жерден эле көрсө болот, что өзүлөрү не заинтересован болуп атпайбы? Булардын келечеги алыс эмес экен да, жабылып. Мисалы мен эмнеге биткоинге айтып атам? Потому что биткоин эми криптовалюта деп айтып атышпайбы? Ошого айтып атам. Мисалы Сатоши Накамотонун өзүнүн кошелегунда бүгүнкү күнгө чейин 1 миллион биткоин сакталуу да. Бүгүнкү күнгө чейин. 2014төн бери жылбай турат ошолчу. Аны көрсө болобу? Көрсө болот. Биткоин ошол прозрачный да. Мындай болуп айтсак болобу, демек жанагы Кеңешбек деп атпайбы? Ошонун кошелегиндагылар деле брокерлер башкаларга сатып акча жасап келишет. Ошол эле да булардын система. Ошол. И плюс недавно дагы бир интересный ситуация болду. Ошол именно основной крупный держатель азыр 3 миллионду кармап турган Кеңешбек эле дейм, жалгызча. Ошол кошелекто ичине кирип карасам, дагы бөлөк 15 миллион жаңы токен бар экен. 3 миллион чыгаруу. Эскиси, демек эски кошелектон 3 миллион, жаңысы 15 миллион болду. Жок. Эски кошелек. Андан башка чогуу. Эски кошелек ал башка кошелекте калып кетет. Ал бул кошелек кирбейт. Бул кошелек жаңы 1-февралда чыгарган. Ал жерде 15 миллион сатып бүткөн. 1-февралда. Ошол эле кошелекто, который 3 миллионду кармап турганда, дагы бир тифкоин бар 15 миллионго. И получается, если так посмотреть, уже 45 миллион, не 15 миллион, а уже 45 миллион. Дагы чыгарып атабыз, да? Дагы чыгарып койгон да болчу. И какой гарантия есть, что ошону сатып ийбейт эртең? А уже аны сатканда эле уже болду да, бүттү да уже. Это инфляцияга жатып калат да. Толтураак чыгара берет. Криптовалютанын основной негизи криптовалюта болобуз десечи, основной задачасы бир жолу чыгат, бир количестводан бүттү, андан чыкпайт. Эми түшүнүктүү. Анан да башында кеп кылып кеттим, алтын коин деген. Дагы бирөөсү кандай? Мына Бизде Кыргызстандын рыногунда азыр ачылат. Алтын коин, эл коин, нефил коин, толк коин и дагы бирөө чыгып атат ВВС деген. Мусорга жазайбыз деп. Булар эми эмне алтын коинден кеп калса? Алтын коин башында чыкканда эле мага бир брокер, именно ушул Нурландын астында иштеп жүргөн брокер мага жазып жүргөн. Болгон ошол Нурландын эмесин сливайт этип, бүт информацияны мага айтып берди. Ошол бүт айтып берди. Ошо айтып берип жүргөн. Анан бир күнү мага предлагать этет. Жолдубек, экөөбүз токен чыгаралы, мен эме кылалы. А мен айттым, жок, мен андай нерсеге жасабайм. Неге мен мисалы жасаганды билем мен делечи. Мен деле азыр отуруп чыгарып кое алам да. Но мен неге жасабайм? Потому что сильный идея жок. А зачем сильный идея жок болсо аны жасап? Эл эле кыйналат дертеңчи. А мен ошентип айткам. Десем, анан булар ошол тиги трейдер болуп иштеп жүргөн, типа трейдер болуп иштеп жүргөн, эми биздин Кыргызстандагы трейдерге окуткандын баары өзүлөрү трейдерлер эмес. Алар өзү элементарный смарт контрактыне, блокчейнне особо биле беришпейт да, путать эте берет. Анан ошолор менен биригип алып, булар алтын коин чыгарышат.
Анан алтын коин мен унчукпай турсам мага жанталашат да, типачы. Биз менен сүйлөш, анан бизге прямойго чык депчи. Анан прямойго чыкканда ошол жерден сурадым да, простой видео деле бар. Простой эле вопрос бердим. Алтын коиндун максаты эмне? Бир айтат, бул сом болот, Кыргызстанда элдин баары ошол алтын коинга үйүп эмесин алат. Сомду алмаштырат деп. Сомду алмаштырат. Экинчиси айтат, буга кийин бизнес кылабыз. Акча алабыз, анан ошол бизнес. Хорошо, эмне бизнес кыласың? Бизнес кыласың, ал коммерческий тайны. Какой коммерческий тайны? Мен сенин инвестормун, мага айт да эмне бизнес кыласың? Ал кийин айтылат. И уже эле подозрительден. Анан айттым, мунуңар деле Тифкоинго окшош пирамида эме болобу десем, ооба дейт. То есть ошондой эле. Мойнуна алышты бул. Мойнуна алып атпайбы? Ошол видеодо бар, прямо мойнуна алат, ооба деп. Анан кийин основной максат бул жөн эле акча табыш үчүнбү десем, ооба жөн эле кеш кармаш үчүн эле. Андай болбойт да, кеш кармаш үчүн. И уже эле бул баягы тиги алып барат да. Анан смотрите, булардын баары эле сом болобуз деп атпайбы? Сом эч убакта боло албайт. Биринчиси Нацбанк билчү болсо, что сомго зыяны тийип атканын билчү болсо, курсту түшүрүп атканын билчү болсо, сразу басат, автоматически басат. Эмнеге? Потому что Нацбанк болгон күчүн жасап атпайбы азырчы, мисалы, чтобы сомдун өйдү көтөрүш үчүн. Анан өзүлөрү эптеп көтөрүп атса, анан тияктан бир кандайдыр шайкалар чыгып алып аны басып атса, сразу баспайбы. И булар статья буга деле жасаса болот, эме кылыпчы буларды. Финансовый махинация деген статьяга кетирсе болот, мошенничество дегенге кетирсе болот. Ну эми тапса болот да буларды жапкангачы. И ошондой килтейген риск турса, булар кантип сом боло алат деген эле вопрос да. И в итоге боло албайт. Ошо алтын коин башында ким азыр? Алтын коиндун башында бирөөсүн талант дейт, бирөөсү султан дейт, ошо экөө да. Эки бала бар. Бирөөсү карыган киши, бирөөсү жаш бала. Анан мага мен өкүндүргөн нерсе, то ли биздин чиновниктер жана бул жерде иштеп жүргөн чиновниктер да, то ли алар ушунча түшүнбөйт, же аларга ушунча акча төлөп койгон. Могу жакында жок, унчукпагандан дагы жакында могу Новотелде инвестиционный бир неме болот экен. Типа мындай бир эмне деп койсо, форум сыяктуу бир нерсе болот экен. Ошол жерде главный спикер болуп, ошол алтын коиндун немеси жүрөт. Инвестиция жөнүндө айтам деп. Ал кантип айтат инвестиция жөнүндө, аферист болуп атса. Өткөндө болсо жаштардын эле кайсы эле бир нерсе 22 деп өттү го, эмне атын унутуп калдым. Форум өттү могу эмеде, спорт жаштардын эмеси боюнча. Ошол инвестиция боюнча, проект боюнча. Ал жерде бар болуп Нурлан выступать этип атат. Могу Тифкоиндун эмеси, брокери. Брокери. Айтып бул мына биз ушунча жылда момча кылып салдык, ушундай жасап салдык депчи. То ли ушунчалык түшүнүшпөйт, же акча төлөп коюшкан да ошо да. Могу жылдыздар жарнама атпайбы, жанталашыпчы. Ушуларга да бир чара көрүнсө жакшы болмок, Негизи Кыргызстанда бир минусу ушу биздикилерде баягы реклама берген адам, реклама кылган адам эмес, рекламодатель ответственный болуп калат да. И бул жерде ошол мисалы ырчылар суудан кургак чыгып кетип атат. Мисалы эле Канат Шабданбек уулу Элиза үй буюмдарын канча реклама кылды. Өлгүчөктү реклама кылды, күндү реклама кылды немесинде, баягы жабылып чыкты. Андан кийин жабылып уже любой пирамида жабылат да. Ал жабылып кеткенден жок, ал Элиза деген прозрачный сонун кыз болчу, болгону гана тиги өкмөттөр кысып койду депчи. Уже бул жерден Канат суудан кургак чыгып кетти. Возможно, Элизаны ошо эжелер тытып жеп койгондур, но Канат эч нерсе болгон жок. Өз акчасын алды. Шоумен болуп жүргөндө? Пранкер. Нида пранкер. Эме өз акчасын алды, тойду, жыргады, суудан кургак чыгып кетти. Avalon деген финансовый пирамиданы рекламалат, IdenXBet букмекерлерди рекламалат, суудан кургак жүрөт. Налог төлөбөйт. Элементарночи, если так подумать. И эч кандай мындай кандай десем, жоопкерчилик жок. А бизде эгерде мисалы ошол именно Канат реклама кылбаса, эл билбейт болчу да. Эгерде Канат реклама кылбаса, эл Элизага ишенбейт болчу да. И азыркы учурда эле Тифкоинго деле ишенбейт болчу да. Если мисалы Канат, ошо Нурлан Насиптер реклама кылбаса ишенбейт болчу. Нурлан Насипти кылып атканын көрөт, бул Нурлан Насип момча миллион подписчиги бар болсо, популярный болсо, белгилүү болсо, анан ушу аферисттерди эме кылмак беле. Значит, надежный эле адам турбайбы деп анан элдер барып акчасын текатат. А эгерде ошол Нурлан Насип реклама кылбай койсо, эл билбейт болчу да.
эл жолобойт болчу да, эл бул значит аферист, койго коюн деп алыс качат болчу да тигиндейчи. И бул жерде ошол ответственность ошо конкретно ошо ким реклама кылып атса, ким ошону жасап атса, ошолорго коюш керек да. Если бир нерсе болсо, ошолор жооп берет. Анан ошондо бизде токтойт болчу. Анан экинчи жагы журналисттер, биздер независимыйлар эме кылыш керек, уят карыш керек. Раз жайылтыш керек. Жайылтыш керек. Раз ошону рекламалап атасың, значит сен дагы аферистсиң, сен дагы мошенниксиң. Анан анча-мынча өзүнүн репутациясын даражайт эткендер эми акырындык менен отказ кылып чыгышат. Анжеликага дейсиба бердиби берген жокпу билбейм. Анжелика башында реклама кылды. Менин тандоом Типкоин болду. Себептерин шашпай сиздерге күндө стористе айтып берип турамын. Мен кечке Ажада Жамбырчиева да кылып жүрсө. до сих пор эле кылып атат. До сих пор эле кылып атат. Анжеликага болгон комментариясына жазып чыктым эле, уят жолук тагынып алып ушу аферисттерди рекламаласын деп. Мен черныйга тыгып салган болчу, бирок канча бир убакыттан кийин ал видеону өчүрүп салды. Же чын эле договор ошончо убакыт болгонбу, же чын эле акылына келип өчүрүп салдыбы билбейм да. Айзада Жамгырчиева менин магазинимен келип кийим аласыңар деп рекламалап атты. Тифкоинга Тифкоинга. Это уже финансовый преступление кылып атат азыркы учурда. Эми Айзада Жамгырчиева шоптон Тифкоин менен сатып алсаңыздар болот. Айымдарга керектүү баардык кийимдерди келип Тифкоин менен эсептешип кетиңиздер. Аны эл баягы все равно билим жок да, эл түшүнбөйт. Аны караган эч ким жок. То ли им не интересно, то ли билбейм да. Ошо. Жолдоген рахмат. Эң башкысы биз да ошол бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элек. Ошол финанс жагы укук органдары болобу, ушундай элдин бир туура багытта иш алып барышса, мыйзамдын чегинде иш алып барса деген гана ниет, баары ачык айкын болсо, анан мындай күмөн жараткан ушундай бир финансылык схемаларда алдын ала текшерип, ошолорду көзөмөлгө алууга чакырабыз. Бул жерде УКМКны, Ички иштер министрлигин, башкы прокуратураны, финансылык чалгындоо кызматынын баарын, ушундай Тифкоин деби, алтын коин деби, башка нерселердин баарын, ушу каржы пирамидаларын тескеп көзөмөлгө алган үчүн биз суранып кетебиз. Анан Жолдобек, сизге рахмат. Элди ушинтип анга түртүп жаткандардан сактап атканыңызга, ушундай маалымат берип атканыңызга сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Дагы алдыда ушундай маалыматтар болсо бизге келип ушинтип кызыктуу маек куруп берип турсаңыз деп суранабыз. Ошо сиздин келип бериңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, берген рахмат.